100ге жакын кожолук жашаган Дөбө айылы чек арадагы айылдардын бири. Кыргызстан эгемендик алгандан тартып түптөлө баштаганына карабай, бул жерде мамлекет тарабынан көңүл жылтарлык иш-аракеттер аткарылбагандыгын жашоочулар айтышууда. Атайын талапка жооп берген бир да электр мамылары коюлбагандыгынан айыл тургундары нааразы болушууда. Азыр мына балдар көрүп атасыңар, мына шакшактап койгонбуз сәбелер менен да кылып. Ана ягда жаш балдар колу тие турган жерлер бар. Мында кылсаң колуң тиет. Муну hiç неме чыкпады. Светти онча-мунча өчүрүп коюптар, майттегин электриктер. Мен нече жыл звондады, жандыр деймин. Жандырбайттар. Аким кеберди. 4 жыл мурун келип кеткен аким. Губернатор ким экенин тааныбайбыз ачыгы да. Өзбекпи, кыргызбы, тажикпи тааныбайбыз. Келбейт да мынандай эч кимисинде жерден кабарганы. Мындан сырткары жашоочулар ичүүчү сууну да кошун айылдан ташып пайдаланышат экен. 4 чакырым аралыктан алып келүүгө баарынын эле мүмкүнчүлүгү жете бербейт. Мындан улам агын суулардан же болбосо жаан-чачын учурунда атайын идиштерге топтоп алган сууну тиричилигине да, тамак ашына да пайдаланууга аргасыз болуп келишет. Суу ташыганга улообуз жок. Менин балам мисалы үчүн окуйт, немеде, Карабак айылында окуйт. Бир жумада бир жолу келип суу алып келип берет. Анан ошол дагы бир жумага чейин жеткиребиз, эптеп, септеп бир нерсе кылып. Ошондой суулардан кошуп, кээ бирде суу таппай калсак, мына кардын суудан кошуп, мына жамгырдын суудан кошуп ичебиз. Техникасы бар, техника менен суу алып келет. Техникасы жок, баягы арага велосипед менен алып келет. Аябай кыйын болуп атат бул жерде суу маселеси. Анан үнөмдөй иштетебиз сууду. Анан коңшу Чоңтулак айылга барабыз. 4 километр алыста. Барганыбызда суу чыккан болот обедтен кийин. Ошол чыкканда алып калабыз, чыкпаганда суу жок кылабыз. Жогорудагы маселелер боюнча жергиликтүү бийликке кайрылганыбызда алардын да мүмкүнчүлүгү чектелүү экен. Баткен районунун аймагындагы ири айыл өкмөттөрүнүн бири болгон Карабак айыл өкмөтү дотацияда тургандыктан көпчүлүк маселелер финансы жагынан чечилбей турганын билдиришти. Ага кошо эле атайын жобонун негизинде электр энергиясына тиешелүү болгон бардык маселелер жергиликтүү бийликке жүктөлгөндүгү абалды андан да курчутуп отурат дейт айыл өкмөтүнүн орун басары. Алар биз коюп бербейбиз, эле коюшуңар керек дейт. Анан бул өзүңөр билесиңер аябай кымбат турат бул неме. Стандарт электр мамычалары, электр чубалгылары деле кымбат турат. Стандарт жанагында 7 кабаттан кетет. Биз жергиликтүү бюджеттен карайык десек, биз өзү дотацияда турабыз. Бул бизде 7-8 айыл бар. Булардын баарын биз камсыз кыла албайбыз. Даже Карабакты толук биз ошондой кылып бүтө элекпиз чынына келгенде. Таза суу маселеси да мына ушундай эле абалда. Буга чейин Тажикстандын айылдарына өткөн суу кампасынан пайдаланып келишкен. Эл аралык келишимдин мөөнөтү бүтүп, азыркы учурда суу түтүктөрү Карабак айылына кошуна турган 4 кыл айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүлгөн. Ушул тапта алар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат экен. Кыргызстандын балансасына өтүп калды бул неме. 4 кыл айыл өкмөтүндөгү суу кампасы өтүп калды. Булар менен азыр биз сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Биз дагы бир жака дагы бир 3 түтүк суу түтүкчөсү уласак 5 түтүкчө болот. 5 жерге болсо бул 5-6 жерге болсо бул нормально болуп калат. Ал жерде чакан эле. 500дөн ашуун адам жашаган Дөбө айылындагы таза суу маселеси качан чечилери белгисиз. Ал эми электр мамылары быйылгы жылы жарым-жартылай орнотулуп, 2018-жылдын бюджетинен жергиликтүү кеңеш бекитип берсе гана толук бүткөрүлөрү айтылды. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.